Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнүн белгилөөдө. Эгемендүүлүк алгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин өлкөбүздүн масс медиасы мамлекетибиз башынан өткөргөн баардык окуяларга күбө болушту. Ал окуя жана фактылар гезит, радио, телевидение жана сайттардан орун алып, өлкө жарандарынын маалыматка болгон муктаждыктарын камсыздап келет. Кыргызстандагы сөз эркиндиги ар кыл жылдары ар кандай бааланып, анын эл аралык рейтингтерде өйдө төмөн көтөрүлүшүнө өлкөбүздөгү ар кыл саясий процесстерде таасирин тийгизип келди. Маалымат жана басма сөз күнү Кыргызстанда өкмөттүн 1993 жылдын 1-ноябрындагы токтому менен бекитилген. Калемгерлердин кесиптик күнү катары 7-ноябрдын тандалышы Кыргызстандын туңгуч гезити Эркин тоонун алгачкы саны чыккан күн менен түшүндүрүлөт. Эгемендүүлүк алгандан тартып эле өлкөбүз өз улуттук мыйзамдарын эл аралык талаптарга шайкеш келтирип, анын ичинде сөз эркиндигин камсыздоо боюнча бир катар эрежелерди карманат. Сөз эркиндигин коргогон эл аралык документтер адам укуктарынын жалпы декларациясын, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакты, адамдын укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө Европа конвенциясын айтса болот. Мындан сырткары сөз эркиндиги баш мыйзамдын 31-беренеси менен кепилденген. Ар ким ой жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болууга укуктуу. Ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу. Эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес. Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп, кодулоого, касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат. Эксперттер белгилегендей, Кыргызстанда сөз эркиндиги жетиштүү. Жалпыга маалымдоо каражаттарын ачуу көп убакыт же көп каражатты талап кылбайт. Жарандардын же саясатчылардын өз пикирлерин коомчулукка жеткирүүдө кеңири аянтчалар бар. Бизде бүгүн ачык сөз бар. Аны эл деле билет. Ар бир адам политик болобу же жойкы адам болобу, ал өз пикирин же өкмөттүк канал боюнча, же башка жеке канал боюнча бере алат. Бүгүнкү күндө журналисттер маалыматты истебейт. Көбүнчө маалымат журналистти истейт. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүнө түз же кыйыр түрдө басым жасоо аракеттери ар дайым саясатчылар, аткаминерлер тарабынан ар кыл деңгээлде болуп келген. Андай иш аракеттердин натыйжасын ар кыл эл аралык рейтингтерде сөз эркиндиги боюнча позициябыздын төмөндөсү катары көрүүдөбүз. Алсак, акыркы жылы чек арасыз кабарчылар рейтингинде Кыргызстан 9 позицияга төмөндөп, 190 мамлекет ичинен 98-орунду ээлегенин быйыл апрелде жарыялады. Эксперттер муну экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бир катар басылма жана кабарчыларга карата ири суммадагы доо арыздарын бергени менен түшүндүрүшөт. Мурунку президент негизинен президенттин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамдын 4-беренесине таянган. Бул башкы прокурорго мамлекет башчынын ар намысын коргоо деген шылтоо менен ЖМК кабарчылардын үстүнөн сотко кайрылууга жол ачкан. Атамбаевке келгенде ушуну жөн эле конвейер сыяктуу колдоно баштады го. Конвейер сыяктуу. Акыркы жылдарда квартал сайын эле доорустар түшө баштады. Арыстардын жанагы штраф деген эмеси көлөмдөрү эбегей өсө баштады. 60 миллионго чейин жетти. Бардыгын эсептесек, жалпылап санасак. Анан кийин 17-жылы 17-жыл ал кетти, мына 18-жылдын октябрь айында ушул маселе Конституциялык палата каралып, ошону жокко чыгарууга чечим чыкты. Ошол 4-беренени жокко чыгаруу чечим. Мындан ары ген прокурордун мындай укугу болбойт, себеби 4-беренени алып салыш керек деген чечим чыкты. Бул эми жаңы президенттин демилгеси болуп атат да. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков буга жол ачып бербесе, буга батасын бербесе, мындай иштерге анда болбойт эле да. ЖМКларга миллиондогон доо арыздардын берилиши конкреттүү бир компания же ошол материалды даярдаган кабарчыга эле эмес, башка медиаларга да таасир эткенин серепчилер белгилешет. Убакыттын өтүшү менен убагында жазылган материалдарда чындыктын үлүшү болгон дешет ЖМК өкүлдөрү. И сейчас, когда Азыр мына баары ачыкка чыгып, көптөгөн кылмыш иштери козголду. Мунун баары биздики туура болгонун айгинелейт. Андыктан бул акыркы бир жыл журналисттер жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн ийгиликтүү болду дей алабыз. Бул жыл кандайдыр бир ырахаттануу алып келди. мы были правы,
Кыргызстанда сөз эркиндигин баалоо негизинен серепчилер баамдагандай тигил же бул өлкө башчынын масс медиага карата мамилеси менен бааланган учурлар бар. Бул жагынан алганда президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо өнөктүгү учурундагы макаласы үчүн 24 KG агенттигине жана журналист Кабай Карабековго карата сотко кайрылып, басылма макаладагы маалыматтарды төгүндөгөн соң материалдык доосунан баш тартты. Но я хочу сказать, как журналист, Мен журналист, гезиттин редактору катары мени кубандырган нерсени айтайын. Мен мисалы президенттин прессага, журналисттерге болгон ишенимди калыбына келтиргенине кубанам. Анткени Атамбаевдин башкаруу маалында ал биздин баарыбызды, журналисттер жалган маалымат чыгарат, баарыбызды кесипкөй эмес, баарыбыз аны каралаш үчүн иштеп атат дечү. Чындыгында көз карандысыз пресса тарабынан чоң иштер жасалды. Биз мунун баарын ачыктадык. Бирок биз дайыма эле бул калп деген сөздөрдү анын өзүнөн да, айланасындагылардан да угуп жаттык. Сөз эркиндигин чектөө жок. Бизнесмен, саясатчы, экс-саясатчыныкы болобу менчик формасы аргыл жымыка түрлөрү ишмердүүлүгүн жүргүзүүсүнө баардык шарттар бар. Эми коомчулук алдында көп чыккан, элге таанымал тараптардын масс медиа өкүлдөрүн сотко берүүсүнө бөгөт болчу мыйзамды иштеп чыгуу зарыл дегендер бар. Мындай тажрыйба бир катар өлкөлөрдө кеңири колдонулат. Өз мамлекеттин ичине атагы чыккан, андан тышкары дүйнөгө атагы чыккан адамдар ошону публичный персона деп коет. Алар мыйзамдын негизинде укугу жок. Прессага доорусу менен кайрылууга алардын укугу жок. Кызматтан кеткенден кийин анан укуктуу болот. Ага чейин иштеп турганда эгерде ошо пресса ошонун ишин сындаса, ошол министрдин ишин, депутаттын ишин сындаса, ал бербейт. Ал эмеге бербейт. Андай мисалдар көп. Прессага чыккан материалдар текшерилип туура болсо бүттү, ал кызматтан ажырайт. Медиа эксперттер сөз эркиндигин эле айта бербей, сөздүн жоопкерчилигин да эстен чыгарбоо керектигин эскертишет. Бул биринчи кезекте факты, далил, документтерге негизделген журналистиканы кеңири кубаттоо. Этикалык кодекс бар, закондор бар. Аякта мындай жазылганда, ар бир маалымат эки тараптуу болуш керек. Ар бир маалымат калп болбош керек. Ар бир маалыматты журналист текшерип чыгып, анан факттарды эле көрсөтсөк да, бүгүнкү күндө факттар, пикирлер, божомолдор бири-бири менен даана бөлүнгөн эмес. Жалпыга маалымдоо каражаттары тармактын эксперттери белгилегендей, алардын алдында чоң милдет жана чоң жоопкерчилик турганын эстен чыгарбоого тийиш. Анткени калемгерлердин ишмердүүлүгү өлкөбүздөгү демократиялык принциптердин өнүгүшүнө, аргыл багыттагы мамлекеттик саясаттын калыптанышына ар дайым таасир этет. Средства массовой информации являются мощным средством по формированию мнения, общественного мнения. Ваше перо – это наша опора. Вы всегда помогаете мобилизовать общественные процессы. И от вас зависит очень многое по развитию нашего государства. И от вас зависит и сохранение, и укрепление мира и стабильности на нашей земле. И вы всегда передаете те процессы, которые идут в нашем обществе. Мамлекет башчысынын масс медиа өкүлдөрүнө карата мамилеси тармактагы жалпы абалга да таасир этерин эксперттер белгилешет. Андыктан жакынкы аралыкта Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча эл аралык рейтингтерде өз позицияларын кайра калыбына келтирип, жакшыртат деген ишенич чоң.